Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон, BBC, студияда сиздер менен Акчолпон Койчиева, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Кансыз согуш аяктагандан берки учурдагы эң ири аскерлик машыгуусун өткөрүп жаткан Орусия дүйнөгө аскерлик кубатын даңа салууда. Мароккодо аялдарды коргоо боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды. Бирок ал иш жүзүндө коргой алабы? Болгарияда аюларды кармап алып бийлегенге мажбурлаган илгерки адат мыйзамсыз деп жарыяланды. Орус аскер күчтөрүнүн Сибирде башталган аскерлик машыгуусуна 300 000 адам катышып жатат. Ага биринчи жолу Кытайдан дагы аскерлик бөлүктөр келип кошулду. Орусиянын президенти машыгууда армиянын аскерлик даярдыгы сынактан өткөрүлөт деп, Орусиянын агрессиялуу пландары бар деген жоромолдорду четке какты. Россия 2018-де өткөрүп жаткан аскердик машыгуунун эсеби эсти оодарат. Москванын билдиргенине караганда машыгууга 36 000 танк жана бронетехника, 1000 учак, 80 кеме жана 300 000 орусиялык аскер катышууда. Орусия бул машыгууну Иракы чыгыш менен деңизде 5 бөлүп өткөрүп жатат. Кытай бул согуш оюнуна учак жана бронетехникаларынан сырткары 3000 жоокер жөнөткөн. Кытай Россия менен чек араларына жакын аймактарга Монголияда айрым аскер бөлүктөрүн жиберген. Машыгуу башталарда Владимир Путин кытайлык кесиптеши менен жолугуп, мамилелерди мактап өттү. Эгемендүүлүктү сактап, коопсуздук жана улуттук кызыкчылыктарды коргоо биздин алдыбыздагы негизги милдет. Ошондуктан армияны жаңы техника, курал-жарак менен жабдып, эл аралык аскердик бирикмелерди өнүктүрүүнү улантабыз, деди Путин. Бир аптага созулган бул иш-чара Орусия менен НАТО ортосундагы абалды чыңалтууда. 2014-жылы Орусия Украинадагы Крымды аннексиялап алган соң батыш менен мамилеси сууган. Бирок Москва муну менен Россия техникалары укмуш, машыгуусу ойдогудай, жоокерлери шаймашай турган аскердик кубаттуу держава дегенди билдиргиси келет. НАТО эмне деп жооп берет? Орусиянын бул машыгууда ири конфликт сценарийине басым кылганы Орусия соңку учурларда күч топтоп жатат деген имиджине туура келет. Программаны улантабыз. Мароккодо аялдарга каршы зомбулукту жана опуз алууну кылмыш деп сыпаттаган мыйзам күчүнө кирди. Бирок мыйзамды сындагандар ал жетиштүү учурларды камтыбай, кыздарды күчтөп күйөөгө берүү, үйдөгү зомбулук сыяктуу көрүнүштөр сыртында кала берген деп айтышууда. Мындан 10 жыл мурунку улуттук сурамжылоо көрсөткөндөй, өлкөдөгү аялдардын 60% өз турмушунда кандайдыр зомбулукка туш келген. Самира мароккалык активист. Ал бир топ жылдан бери аялдарга карата зордук, зомбулук, кылмыш катары каралсын деп үгүт иштерин жүргүзүп келген. Акырында көздөгөнүнө жетти. Биз муну менен эле токтоп калбайбыз. Бул мыйзам чоң жетишкендик. Бирок кемчиликтери бар. Жакшыртуу үчүн иштей беришибиз керек. Бул кемчилик үй бүлөдөгү зордук, зомбулукка так аныктама берилбей, кылмыш деп саналбай келе жатканы. Бул мыйзамды күчүнө киргизүүдө айрым жагдайлардан аксап жатабыз. Үй бүлөдө аял зомбулуктан жапа чеккенин далилдөө абдан оор жана жапа чеккендерди камкорлукка алчу жай жок. Мароккодо аялдарга карата үрөй учурган сексуалдык зомбулуктар бир нече жолу кайталанып, алар коомдук медиага жарыяланган соң катуу талкуу жаратты. Аялдар зомбулукка көпчүлүк учурда көчөдө кабылат. Бул мыйзам аба суудай зарыл. Бусенана Карори ушул мыйзамды даярдаган парламенттик комитеттин мүчөсү. Кылтыксыз мыйзам болбойт. Анын натыйжалуулугу полиция менен сот органдары кандай иштешине жараша болот. Күчүнө киргенде айрым кемчиликтердин табылышы табигый нерсе. Андыктан аны келечекте оңдоп коюуга мүмкүн. Бул алдыга карай жасалган чоң кадам. Ошентсе да көптөгөн сынчылар мыйзам тууралуу өнөктүк жүрбөсө, билим берилбесе, ал мароккалык аялдардын жашоосун кантип өзгөртө алат деп суроо коюшууда. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эми башка жаңылыктарды көрөлү. Британияда мурунку орус тынчысы Сергей Скрипаль менен анын кызына каршы чабуул жасады деп шектелген 2 киши окуяга тиешебиз жок, биз болгону турист болуп барганбыз деп билдиришти. Александр Петров менен Руслан Баширов RT телеканалынан чыгып, Солсбериде шаар көрүп жүргөнбүз. Эч кандай орус аскердик чалгындоо кызматына тиешебиз жок деп белгилешти.
Мьянманын лидери Ан Сан Су Чи айым армиянын Рохинджа мусулмандарына каршы кылмыштарын иликтеп жүргөн 2 журналисттин камакка алынышын коргоп чыкты. Су Чи айым Валон менен Кео Сой У мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамды бузушту. Алардын камалышынын сөз эркиндигине эч кандай тиешеси жок деп билдирди. Журналисттер 7 жыл абакка кесилген. Европанын бир катар өлкөлөрүндө күрөң аю жок болуп кеткен. Алар Болгарияда гана жапайы жаратылышта жашап келет. 1998 жылы Болгария бул аюларды коргоого алып, аларды циркте колдонууга тыюу салган. Биздин кабарчылар куткарылган аюларды багып келген доктор Амир Халил менен жолугушту. Dancing bear was a culture problem in Bulgaria. Over 300 years, a tradition. Болгарияда 300 жылдан ашуун убакыттан бери аюларды бийлеткен жаман адат бар. Аюларды мамалак кезинде оттой ысык тайпак темирге салып, бийге үйрөтүшөт. Аюунун таманы күйбөш үчүн атайын май сыйпап, сыбызгыган жай музыка коюшат. Аюуну болсо темирдин үстүнө чыгарып астына от жагат. Аюу аргасыз бутун көтөрүп түшүрө баштайт. Бул ыкманы аюу музыканын ыргагына жараша буттарын кыймылдатканга чейин кайталайт. Өздөрү муну бийчи аюулар деп атап коюшат. Бул эле эмес, аюу аракка көнүп калган. Мына бул аюу өз ээсинде эле чарчаганча иштеген соң алкогол ичүүнү каалап калган. Биз муну ачыкка чыгарууга аракет кылдык. Акырындап Софиядагы көптөгөн мейманканалардын ээлери мейманкана алдында аюуларды бийлетүүдөн баш тартышкан. Бул аюу табият койнунда туулбагандыктан жапайы жаратылышта жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү аз. For me it was a huge challenge. Атайын жай куруу зарыл. Алгачкы 3 аюуну алып, бийликти долбоорду ишке ашаарына ынандыруу мен үчүн башкы маселе болчу. Бул ошондой аюуларды асыроочу жай. First I was very excited. Башында аюуларды бул жерге алып келгенимде аябай толкундангам. Аюунун мойнундагы жынжырды чечип салуу үчүн аны атып уктатуу керек. Андан соң корукка кое берилет. А дегенде чынын айтсам, аюу эмне кылып жиберет же коркуп калдыбы деп эсим чыкты. When he stand up, Ал ойгонгондо басуудан кадимкидей айбыкты. Муну эч качан унутпайм. Себеби ал жынжыр менен байланып жүргөнгө көнүп калган. Эми жынжыр дегенди унутуп, эркиндикке чыкты. in Bulgaria there is no more. Учурда Болгарияда бийчи аюулар жок. Акыркысы 2007 жылы куткарылган. Бул көрүнүш орто кылымдан бери жашап келсе, учурда ал жоюлду жана кайталанбайт. It will never come back again. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Орусиядагы дүйнөлүк чемпионат учурунда 4 жолу гол киргизген Денис Черышев козуткуч кабыл алган деген айып боюнча тергелүүдө. Учурда Валенсияда ойноп жаткан Черышевдин атасы ал өсүү гормондорун кабыл алганын айткандан кийин Испаниянын допингге каршы бийликтери тергөө баштаган. Өсүү гормонун кабыл алуу спорттон 4 жылга чейин четтетүүгө негиз берет. Англиянын мурунку капитаны Джон Терри Орус премьер-лигасындагы Спартак Москвага кошулуу сунушун четке какты. 37 жаштагы Терри англиялык Астон Вилла клубунан жайында кеткен эле. Челси үчүн 700дөн ашык оюнга катышкан спортчу үй бүлөлүк шартына байланыштуу Москвага бара албасын билдирген. Жаңылыктардын соңунда кечээ Исландиядагы сүйлөгөн карга тууралуу айттык эле. Ал эми Кыргызстандагы койлор сүйлөй элек болсо дагы сууда сүзүп калыптыр. Это, оказывается, баран, оказывается, это не собака. Да. Ысык көлдүн Каракол тарабында жээкте турган адамдар бир жандык сүзүп келатканын көрүп, ал жээкке жакындаганда гана кой экенин билишкен. Жүнү суу болуп оорлошсо дагы бул кой бир топ алыстыктан сүзүп келген өңдө. Ал жээкке жетери менен кулап, бир аз эс алгандан кийин туруп кеткен. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Программада кайра жолукканча саламатта болуңуздар.